Баарыңыздар да билесиздер, айыл үчүн кандай күйүп чуркап жүргөнүмдү, ниетимди билесиздер баарыңыздар. Бүгүнкү күндө ушул Турдукан Абдыкариевнаны жандап атайын сиздерге алып келдик. Иккен район бул элди ошол мурунку суулуу, кооз, мөмөлүү ошондой жерге кайра айландырыш үчүн бизге көп маселени чечиш керек. Суу маселелерин чечиш. Эмне себептен тандадым буларды? Ушул чынчыл, мына эженин да билимин, база өткөн жолдорун баарын көрүп, анан кийин кеңешип, ар бирибиз сурообузду берип, эже мени уят кылбайсың бертең. Мен элиме ушуну сөз берип атам. Мен элиме иштеп беришим керек. Ошол жерде моундай маселелер бар, ушунун баарын көтөрүп, сиз ошону ишке ашыра аласызбы? Анан кантип ашыра аласыз дегенде суроолорду берип, аябай ушундай бекемдеп алып, анан кийин сиздердин алдыңыздарга чыгып, группадан да айтып атам, элге жолукканда да айтып атам да бардыгынчы. Саламатсыздарбы, Арал айылынын тургундары, жердештер, мекендештер. Сиздерге чоң ыраазычылык. Мына кайдыгер болбой, ошо азыр чоң саясий чечимдин алдында турасыздар. Такыр эле ишеним кетип калыптыр. Жанагы биздин сотторубузга ишенбөөчүлүк болгондой эле ушул биздин парламентке деле ушундай ишеним артпай, элдин маанайы чогуп калыптыр. Ошол элдин ишенимин кайтарып алуу үчүн күрөш жүргүзүп атканынан мен ушул жаштарга дагы абдан чоң таазим кылып, мен өзүм таасирленип турам да. Командабыз аз эле, анан күч бирдикте деп айтат го. Биз эжебизди өзүбүз ушу билимине таянып, эжебиздин таза экенине таянып, коррупциялык иштерге аралашпаганына таянып көтөрүп жүрөбүз да. Биз уялбайбыз эжебизди мактагандан, эжебизди бирөөлөргө айтып бергенден эч качан уялбайбыз. Анткени эжебиз ошол нерсеге татыктуу, бизди уят кылбайт деп мен сөз бере алам да. Балабыз үчүн биз ушул эжени колдойбуз. Мен буга чейин чынында бор бийип дегем. Буга чейинчи ачыгын айтыш керек. Анан мен ушул эженин сайттардан окуп, тияктардан бияктардан эме кылдым. Ошо Токтогул болбосо 4 дарыя куят экен Токтогулда. 4 дүйнөдө жок экен, дүйнө жүзүндө жок экен. 4 дарыя куйган бир район жок экен да. Агитация кылып дейт, бирок мен баягы көрүп турам, алар бизге жардам бере албаганчы. Буга чейин да көргөнбүз, эч ким жардам бере алган эмес. Мыйзам жазган адам, парламентте элдин чыныгы өкүлү болгон бул эң биринчи милдети. Анда мыйзам аркылуу жазып бизди күчтөндүрүп, биздин Токтогул өрөөнүн көтөрүшүбүз керек, чогулуп деп ушундай талпынып атышат. Мен да ушул жаш, ушул келечек, ушул балдардыкы жүрүшүнө, экономикасына мындай чыныгы салым кылайлы деп атабыз. Ошон үчүн ишенип бериңиздер, мына Эрланга ишенип бериңиздер, биздин саясий топту колдоп бериңиздер. Биз чын кыйшаңдабай жашынакай иштеп беребиз эми. Анча-мынча депутаттар эми көрүп атпайсыздарбы? Келбей деле коет. Чыңыр эле мерде жалгыз эле калып калып атабыз го эми чынын айткандачы эми. Жумабекова Турдукан Абдыкариевна, бюллетенде номер 1, юридикалык илимдердин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, кесипкөй илимпоз юрист катары кызматын элиме.